Негизги белгилери: баш ооруу, жөтөл, дем алганда кыйналуу, дем кыстыгуу, булчуңдар ооруйт, дене табы көтөрүлөт, адам өзүн алсыз сезет. Булар Тажи вирусунун негизги белгилери. Ооруну жуктуруп алгандардын көбүндө жөтөл пайда болуп, дене табы көтөрүлүп, тамакка табит тартпай, даам жана жыт сезүү жоголот. Бирок айрым адамдарда илдет эч кандай белгилери жок эле өтүүдө. Алардын COVID-19 алып жүргөнүн өздөрү да башкалар да билбей калышы ыктымал. Көптөрү эч кандай оорунун белгилери жок эле вируска кабылып калышат. Чынында ушундай байкалбай, вирус таратуучулардын айынан илдетке чалдыккандар өсүп жатат дешет адистер. Колуңузду мүмкүн болушунча тез жууп туруңуз. Эшиктен киргенде, дааратканадан чыкканда, тамак жеердин алдында самындап жууганды унутпаңыз. Эл көп чогулган жактарга барбаңыз. Кимдир бирөө чүчкүрүп же жөтөлүп атса 1 метрден жакын жолобоңуз. Көз, мурун, оозуңузду кармалай бербеңиз. Кол аркылуу көптөгөн вирус чыгат. Тамак жасаганда коопсуздукту сактаңыз. Өлүп калган малдын этин жебеңиз. Эт туураган тактай менен жашылча жемиштерди туураган тактай, бычактарды аралаштырбаңыз. Базардан чийки эт алганда өтө этият болуңуз. Тамак аштын баарын кайнатып жеңиз. Көчөгө түкүрүп какырбаңыз. Бул суюктуктар аркылуу оору өтө тез күчөйт. Бет капты ооруп калганда кийгенге болбойт. Бет кап коронавирустан сактабайт. Аны тескерисинче вирусту жайылтпоо үчүн кийиш керек. Бирок ар бир 2 саат сайын жаңысын алмаштырып туруу зарыл. Акыркы жумаларда өлкөдө эпидемиологиялык абал курчуп кетти. Анткени барган сайын эл чогулган жайларда кимдин вирус алып жүргөнүн билүү мүмкүн эмес болуп калды. Мына ушундай абалдан улам өлкө бийлиги, дарыгерлер жарандарга социалдык аралыкты сактоо, бет кап тагынуу, колду тынымсыз жууп туруу, зарылчылык болбосо үйдөн чыкпоо керектигин эскертип жатат. Бирок бул айтылган эрежелерди баары эле сактаган жок. Жаңы эле таңып келгем, унутуп калган турбайбы? Маска тагылган себебим азыркы пандемия күчөп аткан убакта өзүм да жашым өтүп калганынан өзүмдү өзүм коргошум керек деп ойлойм. Ошон үчүн такай антисептик жанымда, перчатка кийип жүрүп атам, такай маска менен жүрүп атам. Жүргөндө мен 2 жолу алмаштырам үйгө барганда. Анан жүргүнчүлөр постоянно алар деле көнүп калышты. Маска менен жүрүшөт да. Жакшы, бул өзүбүздүн коопсуздугубуз үчүн да. Кооптуу вирус ар бирибиздин өмүрүбүзгө коркунуч жаратып, айланабызда эле жүрөт. Андыктан ар бирибиз эрежени сактап, жакындарыбыздын деги эле айланадагы башка адамдардын ооруп калуусуна себепкер болбогонго аракеттенүүбүз абзел. Илдетти мындан ары жайылтпоого ар бирибиздин жарандык милдетибиз бар экенин эстен чыгарбайлы. Наргиза Жумадел кызы, Айдын Төлөбек уулу, жаңылыктар.